биз жана экинчи талапты айтпадыкпы, ошо 30 күн ичинде чыгып кеткиле дегенчи. Ошондо журналисттердин суроолоруна деле так жооп бергенбиз да. Эгер 30 күндүн ичинде чыгып кетишпесе, чет өлкөлүк жарандар, биз ар бир ишкананын эшигин тееп кирип, өзүбүз күч колдонуп чыгарабыз деген талапты койгонбуз да. Ошол биздин митингден кийин ошо жаңы жылдан баштап эле мына мамлекеттик органдан атайын комиссия түзүлгөн. Ал комиссияга улуттук коопсуздук кызматынан, ички иштер министрлигинен, миграция кызматынан, экономикалык кылмыштыкка каршы кызматтан, анан өкмөттүн атайын пресс службасынан турган бир топ бар да. Биз ар бир жуманын 4-5 күндөрү ушундай бир чет өлкөлүк жарандар иштеген ишканаларды текшерип, ошондой иштерге жүрүп чыгып атабыз. Мына ошол 2 айдан берки аракеттердин негизинде кээ бир айрым ишканаларда мүмкүн маалымат барып калышы да мүмкүн, биз ал жакты жашырбайм. Биз барганда баягындай атайын даярдыктар менен тосуп аткандар да болуп атат. Баягы форма анын баары байкалып калат эмеспи, баягы формаларынан жүргөн турганынан баардык жерин тазалап коюшуп. Кээ бир жерине внезапно барып калган жерлерден дагы баягы атайын фактыларды алып чыгып атабыз да. Мисалы, ошол сиз айткан Жундадан мен ойлойм бир маалымат алдынан жетип калган окшойт деген менде күмөн ой бар чындыгында. Анан башка мына Токмок ДНП-сына текшердик. Ал жакта дагы таза болуп чыкты. Дагы 1-2 ишкана таза болуп чыкты. Кийинкиде биз дагы баягы өзүбүздүн ошол иштөө текшерүү аракетибизди кичине кайра ортого кеңешип ошол комиссия азыр мындай чечимдерди кабыл алдык. Эч кимге айтпастан, ошол бир бизди алып бара турган жетекчибиз гана билет. Ошо кайсы жака барыш керек, башка эч кимге информация чыкпайт. Анан ошондой внезапно барып аткан учурларда мына азыр натыйжа фактылар чыгып атат да. Анын бири басага белгилеп кетсем, мисалы канттагы швейный цех, аякта вьетнамдар иштейт экен. Ошол жактан Вьетнам жараны эме болду. Бул Бишкек шаарында дагы бир швейный цехте ал жактан дагы бир 11ге жакын Вьетнам жараны ошо жанында паспорту жок. Айрымдарын болсо визалары бүтүп калган, жумушка иштей турган уруксат кагаздары жок болуп чыкты. Баягы Пакистан жарандары, мына бул жерде жана индустар, эл аралык университеттин астында бир ашканада иштейт экен. Ал жерде дагы баягы өздөрүнүн санын билбейт, ошо повардын канча индус иштеп атканын билбейт. Эч кимдин баягы уруксат кагазы жок эле иштеп кирип чыгып эле иштеп жүргөндөр экен. Ушундай нерселерди мына бүгүнкү күндө баягы алып чыгып атабыз ошолордун баарын. Бирок баса белгилеп айтып кетчү нерсе, биз мындай баягы текшерүү иштеринин аягы жыйынтыксыз калып атат да. Эмнеге жыйынтыксыз дегенде, бизде азыр ошо миграция мыйзамы 2019-жылдан баштап ошол жокко чыгып, азыр аларга бир айып пул салуу же болбосо депортация, мисалы өлкөдөн чыгарып салуу жолдору көрсөтүлгөн эмес экен да так. Ошон үчүн азыр учурда жөн эле протоколдор эле толтурулуп, тиешелүү баягы мамлекеттик органдарга берилип атат. Бирок ошонун баары баягы эч кандай жыйынтык бербей турат да учурда. Азыр болсо ал боюнча миграция кызматы жана башка улуттук коопсуздук кызматы ИИМ азыр ошол боюнча жогорку кеңешке баягы өздөрүнүн сунуштарын берип атат, мыйзам киргизүү, ошо өзгөртүү кылуу боюнча. Эгер мүмкүн жакын арада бир мүмкүн баягы жакшы бир мыйзам чыгып калышы мүмкүн, же болбосо баягы биз да сунуш кылып атабыз. Миграция инспекциясы түзүлүп калышы да мүмкүн да. Бул мындай болгон экен да. Россияда ошо буларга карата баягы текшерүүлөр көп болгондо көбү ошо Кыргызстанга ооп келген дешет. Бүгүнкү күндө Кыргызстандын ичинде бир 600ге жакын Вьетнам эмгектенет деп маалыматтар чыгып атат. Биз аяк башы 4 ошо вьетнамдык жарандар иштеген ишкананы текшерүүгө алдык. Бул жерде бүт бардыгы ошо бирөңчөй баягы швейный цехтерди ачып алып ошо иштешет экен да. Бирок бардык текшерүү алган жердин бардыгында тең ошол баягы мыйзамсыздыктар бар экен да, баардык фактылар аныкталды. Ал боюнча ошо айттым, протоколдор толтурулду. Азыр дагы маалыматтар түшүп атат, дагы бир жерде ошо 200ге жакын вьетнамдыктар жашыруун эмгектенет экен, ошо дагы ал жерде да швейный цех экен да. Бирок биздин өзүбүздүн көз карашыбызда, мисалы биз кыргыз чоролор коомдук бүкпенин көз карашында кадимкидей эле алар баягы швейный машиналарда отуруп алып ошо кийим тигип атат да. Мен ойлойм, мындай кыргыздын колунан келе ала турган, кыргыз жарандары иштей ала турган жумуштарды квота бербеш керек да.
квота деген ушу чет өлкөлүк жарандар иштеш үчүн квота берип атпайбы? Буларга эч кандай квота берилбеш керек деп ойлойм да. Себеп дегенде мындай да, бүгүн өзүбүздүн кыргыз жарандары жумушсуздуктан айынан чет өлкөлөргө кетип, ошол жактан баягы жумуш издеп, жумуш табып, ошол жактан биякта балдарын таштап, же ата энесин таштап, мекенин таштап, ошол жакта жүрөт. А биз бул жактан башка чет өлкөлөргө жумуш орун түзүп берип атабыз да. Мен буга аябай каршымын да. Эгер кандайдыр бир адис, кесипкөй адамдар болсо, ошо Кыргызстанда ошондой адистер жок болсо, анда андай адамдарга берсе болот. Ал адистер мисалы ошол алтын казуу иштеткен жагында, же болбосо бир завод, фабрика, же башка бир тармактарда мисалы ошол жаңы заманбап технология мисалы, нано технологияларда ошондо биз мүмкүн баягы кыргыздардын андай кесипкөй адамдар жок болушу мүмкүн. Андайларга берели квотаны. А бирок жанагындай кыргыздын колунан келип аткан нерсеге квота берген муну туура эмес деп ойлойм да. Ошондуктан биз дагы сунуш киргизип атабыз. Ошол баягы швейный цехте иштеген Вьетнам жарандардын баардыгын Кыргыз өлкөсүнө чыгарыш керек деген талапты коюп атабыз да.